Бирине зар дүйнө, бирине кор дүйнө. Кече ооруканада сменде элем. Бизде оор абалдагы оорулуунун өзү болгондуктан смен ар дайым тынч өтчү. Түнкү саат 2ден өткөндө сырттан ызычуу добуш келди. Иттердин арсылдап үргөнү, каңшылап бакырганы жана эркек кишинин башкача үн менен бакырганы угуп, медайым экөөбүз сыртка чуркадык. Добуш кароолчу эркен аксакалдын үнүнө окшойт эле. Оюбузда бир гана суроо: эмне болду? Тынччылык бекен? Неге мындай башкача бакырды деген. Кароолдун жаткан кичинекей бөлмөсүндө кандай чуркап барганыбызды да билбейм. Кирсек эч ким жок эле. Ошондо добуш бак жактан келип жатканын түшүнүп, ошол жака чуркадык. Чоң өрүк астына жеткенибизде кароолдун карааны көрүндү. Караңгы болгону үчүн кол телефондун чырагы жанык болчу. Нурун эркен аксакалга тушадым. Анын бир колу кан, үстүндөгү кийген тону жана шымы жыртылып айрылып кеткен. Ондогон каракчы менен алышкан адамга окшойт эле. Коркуудан мен калтырап жаттым. Жакын жерде болсо дале иттердин үргөнү угулап турат. Тынччылыкпы деп суроо беришимди билем. 2 аттап жаныма келди. Ошондо гана колунда бир нерсе бар экенин байкадым. Карасам, карабаганым, көрпөгөнүм жакшы эле. Эркен аксакалдын колунда бар жогун тиштеп, бир буту дээрлик тытылып салынган наристе бар эле. Врачмын, мындан да жаман оорулууну көргөм десем жаңылышпайм. Бирок азыр көрүп турган көрүнүш коркунучтун өзү эле. Анча-мынча адам карап тура алгыс эле. Кызым, кара, текшерип көрчү, балким тирүүдүр. Иттердин оозунан тартып алып. Айланайын кызым, жардам берчи деп аксакал наристенин колуна узатты. Баланы колума алып, ичкериге карап чуркадым. Наристенин үстүндөгү кийимдери да иттердин талаганынан тылып кеткен. Балтыры жана желкесинен тызылдап кан токтобой агып жатты. Тез жардам бөлмөсүнө жетип келип жарыкты жандырганыбызда сыртта көргөнүбүз чоң гана көрүнүштөй болуп калды. Адашпасам, бул наристенин кыркы да чыга эле көрүнөт. Ит тиштебеген жери калбаптыр. Бел жагынан бир бөлүк эттептердин барагындай болуп ачылып, ичиндеги болгон омуртка жана майда нерв тамырлар көрүнүп турат эле. Жүрөк, өпкө, көкүрөк бөлүктөрү да тиш издери менен толо эле. Наристе эч кандай жан барлыгы сезилбейт. Ошондой болсо да, биринчи тез жардамды берүүгө аракет жасап жаттык. Медайымга эмне кылыш керек экенин айтып жатам, көзүмдөн аккан жаш токтобой жатты. Бала кантип булап алга түштү? Неге жапайлашып кеткен көчөгө иттердин жемишине айланды? Кимдин баласы? Апасы кайда? Кана деген суроолор мээмди ээлеп алган. Бирок операция столунда жаткан бул тилсиз бейкүнөө наристе жооп бере албайт эле. Клиникабыз жаңы болгондуктан көп аппараттар орнотула элек болчу. Бирок наристе жансыз го дейм. Баары бир эмнегедир кыла алчудай чогуу иштегендер менен наристенин жүрөгүн иштетүүгө аракет жасап жаттык. Тынбастан Алладан суранып жаттым. Эмне деп жатканымды билбейм. Көзүм наристеде, жүрөгүм Алладан тиленип жатты. Хирургду чакырдык. Чоп-чоң 40тан ашкан киши баланын абалын көрүп ыйлап жатты. Бул абалда чоңдор да тирүү калышы күмөн эже деп колдорун калтырак басты. Калтырабай жараттарын тигип чыккыла. Көп кан жоготкон. Калтыраба. Башка катуу добуш менен айтылган буйрук уккан соң хирург өзүнө келип, ит кажаган кичинекей буттарынан чыгып турган кан тамырларды кыпчыгыч менен кармап ишин баштады. Бир гана хирург эмес, жалпы баарына бакырып жаттым. Бир натыйжа чыгуусунан үмүт үзүлүп баратты. Медайым телефондо чакырган ИИМдин кызматкерлери да баланын абалын карай алышкан жок. Бир аз өзүнө келе албай туруп, милиционерлер кызматкерлери: эми баары бүттү, кеч калдык, сыртка чыгып туруңуздар, биз ишибизди улантсак да бизди сыртка чыгара баштады. Бирок ошол учурда бир күтпөгөн укмуш болду. Ооба, бул чыныгы укмуш керемет болчу. Мээримдүү Аллахка шүгүр. Ымыркай мышыктын мыйологонундай үн менен алсыз үн чыгарды. Аппарат менен жасалма дем алуу берилип жатканынданбы, же токтогон жүрөктү иштеткенге аракет кылганыбызданбы, тынбай Кудайдан суранып жатканыбызданбы, кыскасы ал кандай күч экенин билбедим. Бирок баланы тиги дүйнөдөн кайтарды.
Баланын бардык жараттары тигилип керектүү биринчи жардамды бердик. Бирок бул жерде алып калганга шартыбыз жок эле. Себеби ооруканабызда керектүү жабдыктар жок. Наристенин өмүрүн чоңураак бардык жабдыктары бар клиника гана сактап калса болот. Ал дем ала баштады, бирок абалы оор эле. Жетип келген тез жардам машинасында врач болсо да өзүм алар менен чогуу жөнөдүм. Таң атганга чейин 7-8 тааныштарымды ойготуп, балага кан тапшырууга чакырдым. Кудайым өмүрүнө береке берсин. Ооруканага кайтканымда бул окуянын баары угушуптур. Өз түйшүгү өзүнө жетерлүү болуп, ооруп жаткан ооруларда бири коюп, бири баланын абалын сурап жатышты. Аябай катуу чарчасам да үйгө кайта албадым. Милицияга барып көөлүк беришим керек эле. Кароолдун көрүнүшү бир абалда. Аппак сакалы титиреп, көздөрүнөн дале болсо жаш агып турду. Мен ар 20 мүнөт сайын умуркай жаткызылган ооруканага телефон чалып, коллегаларымдын абалын сурап жаттым. Биз абал боюнча түшүнүк кат жазып бүткөнүбүзчө Наристенин энеси да табылбаптыр. Мен ойлогом, бул омуркай жеңил ойлуулуктун өмөсү болуп төрөлгөн. Ошол себептен баланы сыртта калтырып иттерге жем кылып салынган деп адашкан экенмин. Баланы дүйнөгө келтирген айбан. Бирөөнүн өмүрлүк жубайы, никедеги эле аял экен. Эми эмне себептен бала мындай абалга туш болгону кызык болуп жатса керек. Бул жаш келиндин күйөөсү эл катары Россияга иштегени кеткен. Телефондо бир аз катуу сүйлөгөнү үчүн өчүн баласынан алган. Эмне деди күйөөң? Сүйлөбөйсүңбү? Эшиктин бир аз ачылган жеринен байкап туруп, эмне деген наамга тадыктуу ташпоо. 9 ай боюна көтөрүп жүргөн баласы жөнүндө ойлоп да койбогон. Бул келинди колум менен муутуп алганга да даяр элем. Сүйлөбөйсүңбү? Эриң эмне деди? Талак бердиби? Жок деди шашпай туруп. Улдурсоң бриллиант көздүү комплект алып берем деген эле. Эми болсо ошо убада кылган алып бере албайт имиш. Россияда кризис, бир аз чыда деп шылтоо кылды. Кийин эмне болгонун акылым албай калды. Келинге суроо берип жаткан жанагы тергөөчү жанагы келинди мушту менен жыга чаап тээп салды. Тергөөчүлөрдүн аюусуз ташбоор экенин уккам, бирок азыр жинденип көзү канга толгон тергөөчүнүн бул аракетин жактап ага кошулганга даяр элем. Ал түнү биздин клиникага барып көздөрүнөн жаш агызган балага карап турган милиция окшобойт эле. Эгер 2-3 киши токтотуп калбаганда тергөөчү жазага татыктуу болгон келинди өлтүрүп коюшу анык эле. Үйгө жол алдым. Өзүмө өзүм суроо берип жаттым. Бир бриллиант көздүү комплект Аллах берген эң кымбат болгон аманаттан артык беле. Эринин бир ооз сөзү үчүн кыйналып төрөгөн уулунан кечип жиберүү мүмкүн беле? Мен да аял кишимин. Мен деле аялмын. Жолдошума кээде эмнелерди айтпайм. Убада берген нерселерди көбүз тең унутуп калабыз. Бирок бир да жолу кайдагы бир буюмду деп өзүм мотурайган кара көздөрүмдөн албайм го. Дүйнөдө канчалаган балага зар инсандар бар. Балалуу болуу үчүн бриллиантын берүүгө даяр канча аялдар бар. Эринин сөзүнө капа болуп, баласын телефондо сүйлөшүп жаткан жеринен таштап, көчөдөгү скамейкага калтырып кеткен. Үйүнө кирип уктап калган аял мусулманбы? Эң өкүнүчтүүсү ал мусулман эле, мусулман эне эле. Эй жараткан, напсинин кулуна айлангандарга инсап бер.